мен ойлойм мыйзам долбоорунун концепциясын колдойбуз, анан 1-2 сунуштар бар эле аны жазуу түрүндө берет окшойбуз да. Менде мындай суроо да, сот департаментинен ким бар? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Башкарманын башчысы Максат Жанбекович. Ким болосуз? Начальник управления. Ага, сиз Урмат Мелисович, да? Жок, Урмат Мелисович менен зам ооруп калыштылар. Так, бuyakta деген директор деп белгиленген экен, ошондо сиз орун басар болосуз да? Орун басары да ооруп калыптыр, больничный ачык. Так, кечиресиз, сиз ким болосуз? Орун басарынын Башкармалыктын башчысы. Ким? Эме Башкармалыктын башчысы. Аскар мырза. Мындай да, кичине башты айландырып жибердим. Эми ишти сиздер билесиздер да. Бизге жогорку кеңештин депутаттарына көп мындай кайрылуулар келет да. Жалгыз боо энелерден кайрылуулар келет. Анан ошол эле учурда эми жалгыз боо энелерден келген карыздар, эми суроолордун көпчүлүгү мындай болуп атат да. Алиментти ала албай жатабыз. Анан алиментти, мисалы мага келген кагаздарда мындай болуп атат да, алименттерди төлөгөн биздин экс жолдошторубуз ажырашкандан кийин алар деги сот аткаруучулары менен бир кандай бир сговорго кирип калып, анан аларды качырып жиберишет, чоң акчаларын ала албай жатабыз деген бул бир маселе келет. Ошол боюнча иштер кандай жүрүлүп атат да? Там прям коррупция деп ачык эле күнөөлөшөт да. Менде андай каттар көп, мисалы. Бул боюнча деген ошо эң эле акыркы эле рычаг воздействия бул 178-чи берене менен эле тиги иш козготконго беребиз. Андан кийин башка рычаговое воздействие жок да бизде. Ошондо силер иш козголот. Иш козголгондон кийин эмне болот? Иш козголгондон кийин Практика жүзүндө кандай болот? практика жүзүндө пробация менен, штраф менен эле чыгып атышат. Ошондо штрафы алименттерден азыраак болот да? 30 миң, 20 миң сомго чейин штраф чыгат. Бир жылдап штраф жанагы алименттерди төлөбөй качып, андан көрө сот департаментте иштеген бирөө менен ошо особенно региондордо сүйлөшүп алып, анан давай ушундай козго мейли деп туруп качып кеткен учурлардагы Россияга, чет өлкөгө чыгып кеткен учурлар көп болуп атат деген. Ушундай ситуацияларды сиз кандай карайсыздар? Кантип чечсек болот? Жок, бул ограничениялардын баары эле турушат. Эми карызынан кутулмайынча сот аткаруучу менен мындай сүйлөшүш мүмкүн эмес го дейм, анткени же төлөнбөсө. Кечиресиздер, сиз жетекчи эмессиз, ошондуктан мүмкүн мындай да мен берген суроолорум мындай да концепт, может быть, мындай түшүнбөй жатасыздар да. Жогорку кеңеш депутаттарына келген арыздарда мындай болуп атат да. Менин ошол бир 5 катым ошондой маселе болуп калды да. Баткенден кайрылышкан, региондордон кайрылышкан, ушинтип Эльвира Жыргалбековна суммалар. Урматтуу коллегалар, кечирим сурайм, кичине болбой атат. Ошол маселелерди биз аягында ала албай калып атабыз, качыртып жиберип атат, чыгарып жиберип атат, анан көз жумуп коюп атышат, ушундай маселе болуп атат. Ушул ситуацияда аягында жанагындай сиз айткандай иш козголот экен, штрафтар аз болуп туруп ошол ойдон каралбай калат. Анан 2 балам болсо дейт, бир балама өндүрүп беришет дейт, бир баламды, но как будто не второго ребенка не заметили болгондой ушундай ситуациялар болуп атат мендечи. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол эле маселенин ажырашып кеткен аялдардын биз укуктар, мисалы депутаттар, парламентте жүргөн аялдар биз колдойбуз, депутаттардын баары эле колдойбуз да. Ошол эле учурда ажырашып кеткенден кийин эркектер балдарыбызды көргөзбөй жатышат деп атышат да. Бул да ситуация болуп атат. Это тоже большие манипуляции финансовые. Ушакта отурасыңар баарыңар, ушул маселени чече турган адамдарда кандай дейсиңер? Биз эмне кылсак болот? Ушул маселени кантип чечип берсек болот? Балдарды көрсөтпөгөн деген ал үчүн сотко кайрылса болот да, время встречи деген. Эми ал алимент төлөгөнгө акчасы жок болгон негизи ошондо эркектер кайрылат да бизгечи. Менин каражатым жок, алимент төлөй албасам, анан деген ушинтип да ызы чуу болуп атабыз дейт. Ортодо алган акысы да азыраак окшойт. Анан аягында балдарымды көргөзбөй, ошондой бизде шантажные отношения дейт да, манипуляция, в основном из-за финансов дейт да. Вот как с такими мужчинами поступать? Биз мынтип отурсак, аягында биздин мырзаларыбыз вообще эле үйлөнбөй калат деп мен уже ошондон коруп атам да. Зачем ответственность брать депчи? Ушул нерселерди мен Минюсттун жетекчилерине силерге кайрылат элем да, буякта отурган айымдар, сотто иштеген Шыралы мырза, сиз да көп жылдан бери сот системасын жакшы билесиз да. Минюсттун жетекчисинин орун басары, вот биздин жетекчилерибиз давайте рождаемость, буякта как раз коллегалар отурат, Камила Жедаева көтөрдү, демография маселеси орчундо болот деп. Анан деген давайте 10 балалуу болот деп аябай жакшы ниеттер көтөрүп атабыз да. Бирок практикада
ушул маселелерди чечпесеңиздер, урматтуу аткаруучу бийликтин, урматтуу сот системасынын өкүлдөрү, биз бул мындай пожеланиялар калып калат да. Давайте ушул боюнча эгер сунуштар болсо, какие-то вот идеялар болсо, биз көтөрүп атабыз, бирок биз сиздердин талап кылып эле силер менен урушуп эле алып атабыз да. Аягында чечилбей атат. Арыздар, если хотите, мен ушу копияларын көтөрүп алып сизге да көргөзөт элем да. Ушунун бир решениясы бар болсо, ойлонолу да. Жарайт. Подумайте, пожалуйста. Рахмат.